ден соолукка пайдалуу, берекелүү, ыйык орозо келатат. Ооба, ден соолукка пайдалуу жөнүндө сүйлөшөбүз. Анткени мен доктор катары айтып берем. Бирок эң негизги ниетибизди биз ахиретке пайдалуу деп эсептеп, ниетибизди оңдоп, даярданып келели. Анткени соопчулугу ахирет үчүн эзелентеген соопторду бере турган ай келатат. Кимде ким бул машакат, кыйын болот десе, ден соолугуңарга ойлонгон эмессиңер деп айтам. Ахиретти айтпай эле коеюн. Даярданып келели. Анткени пайдасы эң зор. Ден соолукка пайдасы эң зор, анткени ушул айда биз тазаланып алабыз. Жанагындай мусор, шлак, токсин, ыткыйган май, боорубузду баскан майдан дагы тазаланып алалы. Биз келгенде бул орозого ыткыйып ифтар жейбиз. Ифтар ооз ачканга барабыз деген ниеттен алыс болуп, сухурду жегенде дагы аны туура жеп, жакшынакай ден соолукка пайда кылып алалы. Кантип? Сухурга келгенде саардык, жеңил гана тамак менен. Биздин оюбузда эми кечери ач болобуз, ичти толтуруш керек деген ойдон алыс бололу. Нафсыбызды тарталы. Суу эле ичип жаап койсоңор андан жакшы болот. А эгерде эрте менкисин финикиден жана сүттөн турган ушундай напитоктун 200 гана граммын ичип туруп аркасынан суу ичсеңер, эң сонун ички аппаратыңар тазаланат. Орозо ошо ачка болуу менен пайда. Кечинде биз эмне үчүн өзүбүзгө зыян келтирип атабыз? Эмне үчүн көптөр орозону зыян көрүп коюп атат? Менин ашказаным ооруду, жүрөгүм ооруп кетти деп. Анткени нафсини тартканды билбейбиз. Ифтарга келгенде кечери ачка жүрдүк деп, конокко чакырган адам мактанып, мартебесин көтөрүп, столду ийип салганда ар кимсинен жей берип, кайра ашказаныбыз турмак, жүрөгүбүзгө, бардык органдарга зыян келтирип туруп, ыткыйып тоя алабыз. Ал да туура эмес. Андыктан дагы да айтып атам. Сухур кылып атканда мен кечери ач болом деген ойдон алыс болгула. Ифтарга келгенде мен кечери ач болуп туруп, тоюшум керектен алыс болгула. Анткени ашказан тазаланып атат, боор тазаланып атат. Керектүү гана тамактардан аз гана жеп, жанагындай сигналды кармап калгыла. Сигнал демекчи. Байкайсыңар. 1 күн, 2 күн, 3 күн, 5 күнгө чейин оозуңар сасып жүрөт. Анткени канча деген шлактар ички аппараттан чыгып, ал дем менен, аба менен, өпкө аркылуу чыкканын байкадыңар. Кандай сасык шлактар чыкты. Ал токтойт. Андан кийин силердин ашказаныңар байкайсыңар. Кичине эле бир тамак ичкенде мен түйүлүп калып атам, тоюм калып атам деген эң жакшы берген Аллахтын сигналы. Бул эмне? Бизге мейибизге Аллах айтып атат, сен тойдуң, токтот тамакты деген сигналды кармап калалы. Андан ары ошол сигнал бизге берилген эң сонун неамат. Токтотуп кое турган. Тамактын 3/1 бөлүгү аба болсун, 3/1 бөлүгү тамак болсун, 3/1 бөлүгү суу болсун деген сигналды кармап калып, андан аркы 1 жылга чейин ден соолугубузга сонун абалды өзүбүзгө адат катары үйрөтүп калалы. Пайдалангыла. Эң биринчи мен айтып кеттим, сооп үчүн, экинчи ден соолук үчүн, тазаланыш үчүн моундай ай келатат. Пайдалангыла. Ассаламу алейкум.